Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. 17 август 2020 жылга карата статистикалык маалыматка таянсак, акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 261 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 119, Ош шаарында 19, Чүй облусунда 25, Ош облусунда 15, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 7, Ысык-Көл облусунда 26, Жалал Абад облусунда 29 жана Баткен облусунда 18 дарыланып айыгып чыккандардын жалпы саны 34.567 бейтапты түздү. 2020 жылдын 17 августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 илдетинин 135 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 57-ни түзүп, Бишкек шаарында 15, Чүй облусунда 3, Ош шаарында учурлар катталган жок, Нарын облусунда 1 учур, Ысык-Көл облусунда 4, Талас облусунда учурлар катталган жок, Жалал Абад облусунда 16, Баткен облусунда 15 жана Ош облусунда 3 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 78-ди түзүп, алардын ичинен Бишкек шаарында 20, Чүй облусунда 18, Ош шаарында 1, Нарын облусунда 2, Ысык-Көл облусунда 11, Талас облусунда 3, Жалал Абад облусунда 9, Баткен облусунда 4 жана Ош облусунда 10 учур катталды. Жалпылап айтканда 41.991 учур катталган, алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 18.080-ди түздү жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 23.911-ди түздү. Республикада стационарларда COVID-19 илдети менен 6.124 бейтап дарыланып жатат. Алардын ичинен 1.443 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 4.681 клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталгандар. Региондор боюнча Бишкек шаарында 2.940 бейтап дарыланып жатат, Ош шаарында 511, Чүй облусунда 540, Ысык-Көл облусунда 475, Ош облусунда 797, Баткен облусунда 347, Жалал Абад облусунда 386, Талас облусунда 56 жана Нарын облусунда 72 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 1 өлүм учуру катталды, ал учур Баткен областында катталды. 17 август 2020 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында жаңы 5 учур катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 1, Баткен облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 учур. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 3035 учур медициналык кызматкерлер арасында катталды. Алардын ичинен бир суткада 5 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Ал эми үй карантининен айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 9-ду түздү. Жалпысынан республика боюнча 2342 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Согласно статистической информации на 17 августа 2020 года, за последние сутки из стационаров страны с выздоровлением с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 выписано 261 пациент. Из них в городе Бишкек 119, в городе Ош 19, в Чуйской области 25, в Волжской области 15, в Таласской области 3,
Нарынской области 7, Высокульской области 26, Джалабадской области 29 и Баткенской области 18 пациентов. На сегодня всего с выздоровлением выписано 34 567 пациентов. На 17 августа 2020 года по республике зарегистрировано лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных диагнозов COVID-19 135 новых случаев. Из них лабораторно подтвержденных случаев составили 57, из которых в городе Бишкек 15, в Чуйской области 3, в городе Ош случаи не зарегистрированы, в Нарынской области 1, в Высокульской области 4, в Таласской области случаи не зарегистрированы, в Джалабадской области 16, в Баткенской области 15 и в Ошской области 3 новых случая. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев всего зарегистрировано 78, из них в городе Бишкек 20, в Чуйской области 18, в городе Ош 1, в Нарынской области 2, в Высокульской области 11, в Таласской области 3, в Джалабадской области 9, в Баткенской области 4 и в Ошской области 10 новых случаев. За весь период зарегистрировано всего 41 991 случай, из которых 18 080 составили лабораторно подтвержденные случаи и 23 911 составили клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. В стационарах страны находится на лечении 6124 пациентов. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 1443 и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 4681 пациент. В городе Бишкек на стационарном лечении находится 2940 пациентов, в городе Ош 511, в Чуйской области 540, в Высокульской области 475, в Ошской области 797, в Баткенской области 347, в Джалабадской области 386, в Таласской области 56 и в Нарынской области 72 пациента. За сутки от лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрирован один летальный случай, который зарегистрирован в Баткенской области. На 17 августа 2020 года также среди медицинских работников зарегистрированы 5 новых случаев COVID-19. Из них в городе Бишкек 1, в Чуйской области 1, в Ошской области 1, в Баткенской области 1, в Джалабадской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 3035, из которых за сутки с выздоровлением выписано 5 медицинских работников, и также с домашней самоизоляцией с выздоровлением выписано 9 медицинских работников. Всего по республике выписано с выздоровлением 2342 медицинских работника. Это была статистическая информация на 17 августа 2020 года по COVID-19 в Кыргызской республике. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану. Вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской республики Ахматова Айнура Бектургановна. Спасибо за внимание.